Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы. Говори ТВ телеканалында Майдан программасы. Бүгін біз Қырғызстан 30 жылда эмнеге жетті жана эмне жасалбай қалды деген темада талкуу кылабыз. Бізде программага катышып жаткандар мындайынан баштайын. Мен Апас Жумагулов, премьер-министр мурдагы, 2 жолу премьер-министр болгонсуздар. Бешенбек Абдыразаков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Айданбек Ахматов, журналист жана саясат талдоочу, жана Төлөкан Исмаилова, Бир Дүйнө Кыргызстан адам укуктарын коргоо кыймылынын директору. Рахмат сиздер келип катышкандыгыңыздарга. Мен башында кандай структурасын айта кетейин. Биринчи 40 мүнөттө биз ар кимибиз ушул 30 жыл боюнча кандай жетишкендиктер болгон, эмне жөнүндө айткыңар келсе ошол жөнүндө айтып кетесиздер. Андан кийин 10 мүнөт биз бир 4 адамдын пикирин сунуштайбыз. Бияка телевизорго чыгат, экрандарга. Ана ошолордун эмне деп айтканын, ушул 30 жыл жөнүндө дегеле азыркы учур жөнүндө, ошолор жөнүндө силер өз пикириңерди айтасыңар. Андан кийин акыркы 10 мүнөттө эмне кылыш керек, кандай эмне туура эмес болуп жатат, эмне жакшы болуп жатат, кандай болсо жакшы болор эле деген сыяктуу, мындай корутунду сыяктуу пикириңерди айтсаңар болот. Мен ойлойм, аксакалдан баштасак. 30 жылда эмнени белгилеп кетет элебиз? Кандай жетишкендик, эмне жакшы болду? Биринчи рет мен ошо чын жүрөктөн чыккан кыргыз элине саламымды айтып, экинчиден 30 жылдык чоң майрамыбыз менен куттуктап койгум келет. Бул жөн эле сөз эмес, бул чынында эле 30 жылдык элибиз эзелтен бери самап келген күндөрдүн бири болгон. Ошол күн, ушул 30 жыл мурун ишке ашып, ушул 30 жылдын ичинде чынында эле биз баа бербей да жүрөбүз. Бул чынында эле биздин тарыхыбызда кала турган күндөрдүн бири болот. Ушул күндү эстеп, ушул күн кандай болду эле, эмне болду эле, кантип ошолду ушундай эгемендүүлүккө Кыргызстан 1000 жылдардан бери самап жүргөн күнүнө жеткен деген маселе менин оюмча окумуштуулардын, политологдордун кадимки эле баарыбыздын оюбузда болушу керек деймин. Ошондуктан бул күн чынында эле абдан чоң майрамдын күнү болду. Биздин сөзүбүзгө, биздин айтыбызга жекече мен өзүмдү айтайын, кичине жеңилирээк болду. Кечээ жакшынакай абдан маанилүү президенттин докладын, информациясын болду. Ошону көп жылдардан бери самап жүргөн, ушундай сөздөр болсо, ушундай баягы структура болсо, ушундай иштер коюлуп аткандар, маселе коюлса деген сөз абдан ойлоп жүрчү элек. Ошол абдан жакшы сөз болду. Чынын айтканда көп маселелер өзгөчө социалдык проблемаларга көңүл бурганы элдин оюнда көп жылдарга чейин өзгөчө ашып атканда эсинде болот го деп ойлойм. Биринчиден бул, экинчиден айтарым, чынында ушул жылдары эң негизги биздин ушул жылдардын мааниси, ушул жылдардын баягы жетишкендиги бул Кыргызстан өзүн сактап калгандыгы, Кыргызстан Кыргызстан болуп өлкөгө, дүйнөгө билинип калгандыгы. Кыргызстан баягы 5 орустар айтканда илгери ушундай неизвестное государство болду жүрөдүк эле. Неизвестный деген сөз дайыма биздин Виталий Пономарев жазган. Биздин жүрөгүбүздө өйкөп жүргөн маселе эле. Ошондон кеттик. Дүйнө билди. Организация Объединенных Наций деп коеюн орусча эле. Бул ошол аркылуу бүт дүйнө бизди тааныды. Бүгүн дүйнөдө өлкө жоктур, Кыргызстан ким экенин
кандай болуп аткан экенин, кандай иш жасап аткан экенин, кандай маселелер менен сүйүнүп, күйүнүп, чече албай жаткандарын да билип турганы биз прессадан да билебиз, радио, телевидениеден да билебиз. Ошондуктан бул биздин жетишкендик болот. Эң негизги жетишкендик. Кыргызстан өзүн сактап калды. Кыргыз болуп өлкөсү менен жашап калды. Мына ушул биринчи. Экинчиси, мен оюмча биз дагы бир эң негизги бул өзүбүздүн аймагыбызды сактап калдык. Кыргызстан өзүнүн аймагында жашайт бүгүн. Кыргызстан кыргыз болуп өз тилин, маданиятын, экономикасын мына бизден, өзүбүздөн канчалык ушуга маани бере алсак, канчалык баягы жакшы иштей алсак, ошондо биз өлкө болобуз деген маселе. Ушуну айтканда мен айтпай кое албайм. Ушул жылдары өзгөчө айыл чарбасында мына мен өзүм кожомун болдум. İştesem tişteyim, iştebesem жок деген маселе азыр ар бир кишинин оюнда болуп калды. Жалак эле айыл чарбасында эмес, бүт экономикабыз ошондой. Жанагы кичине чарбалар, орто чарбалар өзгөчө ошолордо маани дайыма ушул эң негизги маани. Мен өзүм иштешим керек. Мен өкмөттөн эчтеке сурабашым керек деген ойго чейин барат. Себеби өкмөттүн функциясы бүгүн башкача болгон. Өкмөт азыр законодательный закондорду, иштей турган эрежелерди түзүп берсе, налоговый башка системаларды уюштуруп берсе, мына ошондон башка өкмөттөн эчтеке сурабай калган учур болуп атат. Ошондуктан бул дагы жетишкендик деп ойлойм. Себеби биз 70-тен ашык жыл союзда болуп, дайыма өкмөт берет, өкмөттөн алабыз, өкмөт чечет деген маселе болчу да. Ошондуктан менин оюмча ушул дагы чоң жетишкендиктин бири болот деп ойлойм. Жок болуп кете турган учурлар болдубу ушу 30 жылдын ичинде? Эми мындай маселе абдан жүрөктө көгөн маселе. Жок болуп кете турган ой болсо дагы учурлар балким баягы орусча айтканда, если витало в воздухе, но реально андай болушу мүмкүн эмес эле. Ошондойго биздин кыргыз эл, кыргызстандыктар буга жеткизбейт эле. Эмне болсо дагы. Ой болгон жок деп айтыш бул абдан ката болот. Себеби эми тилекке каршы ушул 30 жылдын ичинде кандай сыноодон өтпөдүк. Канча революция деп коебуз, канча көтөрүлүш деп коебуз, ошондон өтпөдүк. Кандай кыйынчылыктар, өзгөчө жаңы структурабызды, өкмөтүбүздү түзүп аткандагы кыйынчылыктарга токтолуш, эгерде мүмкүнчүлүк болсо мен бир-эки сөз кошуп кийинирээк айтып берермин. Бирок ошолорду жеңип өткөн кыргызстандыктар жанагындай жолго ойдо болсо дагы, ошондой баягы күчтөр болсо дагы болбой койгон жок, болду. Өзгөчө 10-чу жылды билесиңер. Ошондуктан сиздин түз сурооңузга мен түз эле жооп бергендей болдум. Болгон. Бирок биз кыргызстандыктар буга эч качан жол бербейт элек. И бербейбиз. Колуңуздан келеби? Эгерде сырттан ошондой катуу бир уюштурулган нерсе болсо, мисалы үчүн мына Пономаревду азыр айтып кетти, агай неизвестная республика деп жазган тиги 90-чы жылдардын башында, 80-чы жылдын аягында. Кийин мына 10-чу жылдагы революция болгондон кийин парламентаризм курабыз дегенде Медведев айтпадыбы Москвадагы? Путин кыйтып айтты, бирок түз айткан жок. Медведев 2 жолу 3 жолу кайталады. Бул силер өлөсүңөр, парламентаризм кылсаңар, аны кура албайсыңар деп айтпадыбы? Невозможно это деп. Кандай дейсиз, Төлекан?
Эми биринчиден ушу 30 жылдык жол аябай татаал болду деп айтсак болот. Жаран катары дагы, укук коргоочу дагы катары да айткым келет. Бирок ошол Пономарев жобосу башка эксперттер айтканы бул бизди кемсинткен. Анткени алар билип туруп биздин тарыхыбызды колониализм болгондо мынакей 16-жылды мынакей эгемендүүлүктө билдик туурабы? Канча ата-бабабыздын сөөгүн ушу чогултуп мынакей биринчи жолу азыр айтып атабыз туурабы? Экинчи жактан 37-жылы ошо эгемендүүлүк алгандан кийин мынакей чоң таш пайда болду. Кандай репрессия болгон, кандай ата-бабаларыбызды ушунчалык басмырлап, ушунчалык атып, кыргыз тилди өнүктүрөм десе канчалык азаптарды жешти, аябай жол татаал болгон. Ошон үчүн бул эксперттерди талдаганда биз өзүбүздүн нукура ошо атабыз айтып келген жоңокторунан баштап чыныгы тарыхты азыр изилдешибиз керек да, изилдеп атышат. Бирок мен үчүн аябай кейиштүү, анткени тарыхы билбеген кыргыз бул манкурт деп айтсак болот да. Биз тарыхыбызды билишибиз керек да. Мынакей Ленинградка барып библиотекадан алсаңыздар болот, же болбосо Кытайдан алсаңыздар болот, туурабы? Азыр мына дүйнө кенен кыргыз кандай болгон, Индияга барсаңыз дагы бабур мынакей ошол жактан дагы кайдан келген, эмне болгон, мунун баары тең, же болбосо картаны ачсаңыз да болот, кандай болгон деп. Ошон үчүн мен Уулкан энемдин айтканын дайыма эстейм да. Ошо 30 жылдыкты карагандачы, кичинекей кыз болчу, мен 5 жашта мындай жипти ийирип атып айтчы, сендей кыздарды биз талканга же болбосо тиги аябай ачка болгондо айырбашташыбыз деп айтчы да. Аны мен эл ачымда, мен улуу кызым, анан 5 эркек кийин, анан бир туугандар жалаң эркектер. Анан айтчым, оорукер эмне үчүн берген жоксуңар депчи. Ошондо энем айтчы, чоңойгондо сен түшүнөсүң, анткени биз улутубузду сактап калалык, улут катары сактап калалык деп Кытайдан келген да. Ошон үчүн тайтам репрессия болгон Кочкордо, Тендикте. Мунун баары тең. Ошо Кытайда да калган туугандарым деп Кытай уруусу да ошону да айтып берген да. Ошону караганда биз айткыбыз келет, эч качан жоголбойбуз. Биринчи жактан агай туура айтты, бул улуттар уюмунун мына толук кандуу мүчөсүбүз. Бирок бир гана мен нерсени айтып кетейин, менин аябай дайыма кейиткен лидерлик сапаттар даярдык болгон эмес Кыргызстандачы. Баягы приватизация болгондо дагы, же болбосо жер бөлүшкөндө дагы, же болбосо чечүүчү проблемалар жалаң ошо номенклатура чечкен да. Эч качан мынакей бүгүнкү черин жаңы демократиялык лидерди араң киргизип атат саясатка. Анткени жалаң ошол түшүнүшкөн кандай болгон, бийликти да алышкан, керек болсо комсомол, партийный взносторду алышкан. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, биринчи эгемендүүлүк алганда Польша эмеспиз, Чехия эмеспиз, Прибалт мамлекеттер эмес, алар аябай умтулганда эгемендүүлүккө. Анан улут катары биригишкен. А бизде болсо чоңдор бүгүнкү черин демократ болсо демократ көйнөктү кийип, анан саясатка барышып, анан баягы эле партийный система менен бүгүнкү черин система реформа боло элек. Ошон үчүн баягы айрылыштар саясатта, айрылыштар айылда, же болбосо чечүүчү ресурстарда, же болбосо ошол Комтордун тиги ысык курский фонд деп коет, каяка кетип атат анын баары тең. Мына бүгүнкү черин ошону изилдейлик. Каякта? Бир мына бүгүнкү изилдөөлөр көрсөт, 200 канча 40 мектеп бар экен Кыргызстанда. Ошонун ар бир 10-чусу эч кандай бүгүн балдар барганга жараксыз экен. Бул трагедия да. Анткени ошол чоңдор, конечно, азыр бай, көптөрү бай, мынакей башкаларды айтпай эле коеюн, мынакей миллиондогон акчаны үй бүлөлөр алып атат, же болбосо аялдары, балдары 300 миңдик машинени тебип атышат. Жалпы эл жакыр да. Анан 92 ошол орустардан калган, Россиядан калган урановый отходдор мына бүгүнкү черин аябай биз үчүн көйгөйлүү. Мисалы Майлы суу эң опурталуу 10 дүйнөдөгү аябай жаман жер. Сиз билесиз. Эгерде ал сууга кетсе, бүт Ферганский долина баарыбыздан кыйрайбыз. Комтордун тиги бирдеме болуп калса, тиги жана отходдор ылдый жака кетсе, нарын аркылуу баарыбыздан кыйрайбыз. Ошон үчүн бай болобу, жакыр болобу бүгүнкү күндө тоскоолдуктар жана ушу чечүүчү процесстер, айрылыштар бул аябай трагедия да. Бирок 30 жылда мен эл менен аябай суктанам. Бөтөнчө кыздар менен, балдар менен мына Японияда көрсөттү, кандай кыздарыбыз кыйын. Аялдар саясатка келиш керек.
кичинекей айылдан баштап алар уурдабайт, алар социалдык иштерди жакшыртат, балдарын карайт, күйөөсүн карайт, тууганын карайт. Мына эркек саясат болуп атып, бүт мыйзамдардын баары тең азыр талкалап салышты. Кечиресиз. Аялдар урдабайбы эч качан? Кандай деп ойлойсуз? Аялдар жоопкерчиликтүү болот негизинен. Анан аялдар коррупцияга да аралашпайт, коркот, эненин жүрөгү таза болуш керек. Эми эркектин баары коррупционер Энелер баары үчүн аалам ордунда турат да. Булар калыс, адилет болушат. Анан эненин эркек аял тең болуш керек да. Эненин сүйүүсү да күчтүү болот да. Элге, журтка, бала чакасына дегендей. Теңдик болуш керек, равенство. Эми мен айтып кетерим, ошол эгемен күн кут болсун, азаттык күн кут болсун. Ошол күндү ата канча кылымдар күткөн. Ошо Барсбек кагандан кийин өзүбүздөн улуу кыргыз каганатынан кийин мамлекети жок болуп кеткенден кийин мына 12 кылымдан кийин кайра өзүбүздүн мамлекетибизге жеттик. Албетте мунун үчүн ата бабалар канча кан төгүлдү, канча согуш болду. Барсбектен алсак, кийинки эле уйгур кыргыз каганатын жоготкондо 840-жылы уйгурларды жеңген. Анан 711-жылы мына арабтарды биздин Сафит буланда 2772 араптын башын алган кыргыздар, 751-жылы араб менен Кытайдын согушунда кыргыздар арабка кошулганы, таласта Атлах согушу дегендей. Андан кийинки эле казак, калмак, орустар менен согуштар канча деген кан төгүлүп келген. Эгемендүүлүк, азаттык. Бирок 91-жылдан бери келген биздин бийликтегилер азаттыкты, эгемендиктүү баасын берген жок да. Бартаган жок, баалаган жок, кадырын билген жок деп ойлойм. Анткени булар даяр окатка келип калды да. Советтер Союзу 70 жыл баккан, салган байлыкты, завод, фабриканын 6000 деген мекеме болгон завод, фабрика. Ошонун баарын булар талап, тоноп, сатып, атып жок кылды да. Анан элибиз 99% эл жакыр болуп калды. 1% эл олигарх болду да, ошо бийликке келгендер. Байлык менен кедейдин ортосу асман менен жердей болуп калды да. Анан кийин жумушсуздук, жакырчылык, мына 1 миллион элибиз тентип, нан издеп, дүйнөнү кыдырып кетти, лөлө болуп кетти да, мындайча айтканда. Бул бийликтин туура эмес прихватизация жасаганынан да. Анан ошол мыйзамдын жоктугу баягы жапайы капитализм болду. Закон тайга деп коет го, ошондой болду да булар. Ким эле жетсе ошол алып калмай. Бирок азыр элге рахмат, эл баягы өзүн өзү багып атат, тиричилик кылып атат. Эл өзү менен өзү, мамлекет өзү менен өзү болуп атат да. Анан кийин ушул улуу эл Манастын урпагын, улуу элди, Арыстан элди 30 жылда чөөлөр башкарды да. Өздөрүнө окшоп чөө кылабыз деди. Арыстан эл чөө болбойбуз деп 3 жолу төңкөрүш жасады да. Мына бул канда бар. Бул атабадан калган. Жанагы парламенттик башкаруу деп атпайсыз, мына бул Кыргыздын өзүндө эле курултай, элдик башкаруу, элдик бийлик, элдик демократ, элдик көзөмөл, адилеттүүлүк деген мына Кыргыздын бул канында бар. Бул кылымдардан бери келген окат да. Ошон үчүн албетте бизде ошо бийликтен эми бул жерде 30 жылда жакшы мактана турган нерсебиз өз алдынча эгемен азаттык мамлекет болдук. Желегибиз көк асманда желбиреди, кызыл желегибиз оондо барып желбиреп турат, момтеп. Ушундай өз алдынча мамлекет болдук. Бүт дүйнө эли тааныды, 200төн ашык мамлекет тааныды. Биз дагы дүйнөдө бир мамлекет кичинекей болдук. Кыргыз элин мамлекетин түздүк. Анан Манастын мамлекетин түздүк деп мен айтар элем. Ошо Манас атам түзүп кеткенди биз орноттук. Анан 91-жылдагы эми эсил кайран болгондо биздин депутаттар эми анча-мынча коммунисттер көп болгон да. Кызыл цветке ооп, кызыл желекти орнотуп коюшкан. Бирок мен ойлор элем, ошол убакта Киргиз деген бир мамлекет түзүп койду да булар. Ойлоп бир жаңы мамлекет түзүп койду. Биздин өзүбүздүн кылымдарды караткан Кыргыздын дүйнөлүк тарыхта жазылган улуу кыргыз каганаты бар эле да. Ошо улуу кыргыз каганат мамлекети деп эле ошону улантып кетиш керек эле да. Жаңы мамлекет ачпай эле. Жаңы мамлекет Киргиз деп ачып алып, мына баары эле киргизип атат. Америкаң дагы, орусуң дагы, Турцияң, Кытайың дагы баардыгы. Товарын да киргизип атат, саясатын дагы, идеологиясын дагы баардыгын киргизип атат. Азыр мына бизде өндүрүш өлдү. Ошо тоок, жумуртка баардыгы чет өлкөдөн келет да, бир дагы экспортко чыкпайт да. Бунун баардыгы бийлик атайын умышленно кылды да, анткени себеби элди жакыр кармаш керек да. Элди жакыр кармаганда, жакыр элди башкарган оңой болот.
5 жыл сайын бар 1000 сомдон Сабатсыз болса анда да сабатсыз болсо андан дагы оңой болот да. 1000 сомго сатып алып эле кайра баягылар келип атпайбы? Ошол олигархтар 30 жылдагы. Мына ошолор элди кул кылып алган да. 1000 сомдон 5 жыл сайын чачып коет да, кайра эле элди башкарып атат да. Вот ушундай жаман иш болду. Эми албетте баягы эң жаманы өндүрүштү өлтүрдү. Канча деген завод, 6000 завод, фабрика бар да Кыргызстанда. Могу Ленин заводунда эле 20 000 киши иштечи. Дүйнө жүзүндө октарын баарын чыгарчыбыз. Фрунзе завод, Ленин завод, Сельмаш завод деген кандай заводдор бар эле, анын баары өлдү да. Андан тышкары медицина өлдү. Мына кечээ коронавирус болгондо көрдүңөр, канча киши кырылып кетти жөн эле. Больница жок. 70 жыл салгандан кийин 30 жылдан бир да больница салган жок да, бийлик. Бир дагы больница салган жок. Анан кийин жекеменчик эмелер көп го. Эми алар акчага алар бир күндө жатсаң 3000 сом экен аларга деген. Өндүрүш өлдү, экономика өлдү, илим билим жагы өлдү. Мына балдарыбыз азыр онлайнда коюп, ого өтөр жаман муун, билбеген илимсиз, билимсиз муун келип калат азырчы. 91-жылдан кийин төрөлгөндөр таптакыр эле билимсиз. Андан кийин онлайн кирди, ого өтөр болду. Китептин сапаттарын караңыз, эмне деген китептер пайда болду. Идеологиясы эмне? Батыштан китеп алып эле бирдемелерди чыгарып атат да. Атайын кыргыздын алса жаманбы? Алса жакшы, бирок сапатын начар дегеним да. Сапатын булар өзгөртүп, кыргыздын идеологиясына каршы келген китептерди чыгарып атат да. Вот илим, медицина өлдү, бүт бардыгы өлдү да. Анан жалгыз гана байлык ошо тил калган. Аны дагы мына орустун тилине квартирант кылып койду да. Расмий тили орус тилде койду. Жалгыз калган руханий жан дүйнөгө бар эле да. Аны дагы талкалашты да. Мына көрсөтүштү. Жылаңгач аял музейге алып келип, мына маданият деди да. Денесиндеги жаза адабият деди. Музейде өсө искусство дейт, руханият дейт. Мына эмнеге келди? Ана 30 жылдык башкаруу ушун точка коюлду да. Идеология өлдү, бардыгы өлдү, руханий жан дүйнө дагы өлдү да. Анан кийин 8 март деген жакшынакай майрам бар эле. Биз ата энебизге, кыздарга гүл берип, майрамдачы элек. Ал 8 март майрамды гей парад кылып салышты да. Мына өлдү бүт жагынан. Бизде азыр мамлекетти нөлдөн башташ керек да. Илим билимин, өндүрүштү бардыгын нөлдөн жаңына тургузуп, жаңы мамлекет түзүшүбүз керек. Мен ушуну айтып Убакытты кичине узун сүйлөбөй, кыска метерле. Айданбек, умышленно деп айтты Бешенбек. Чын эле ушунун баары атайын жазалдыбы, талкалансын баары деп кандай сиздин оюңуз? Мен оюмча көбү билимсиздиктен, көзү жетпегендиктен жасалды ушунун көпчүлүгү. Колунан келбегендиктен. Анан албетте кыска ойлуулук, өзүм жеке эптеп байып алсам деген мындай жалпы мамлекеттик, улуттук масштабтагы ошо жетекчилердин ой жүгүртүүсү, ынанымы жоктугунан ушундай кокусунан келген адамдар мамлекет башына келип, мына ушундай Кокусунанбы же атайын? Албетте кокусунан келген адамдар болду да, биринчи убактан баштап. Кайдан жайдандыр Кокусунан эле болуп калды ошонун баары. Ушундай эми ата интрига болду, башка болду, ушундай нерселер болду да. Биз мамлекетте, бийликте мындай бир ал адамдын сапатына карабай, мурдагы өтмүшүнө карабай, билимине карабай, ура менен шайлап алабыз кимдир бирөөлөрдү. Анын азабын тарта беребиз өзүбүзчү. Мүмкүн ошонун баары мисалы үчүн мына бир эмени тактайды алып коелу, тактайды кыйшайтып койсо, суу тамчылатсаң сөзсүз тияк агат. Жалпы фундаментти, ошо коомдогу балким бир тартиптерди, принциптерди ошентип кыйшайтып койсо, баары ошол жакты көздөй агат. Ошону шайлайсың. Мен ойлойм, эмне кылсам дагы? Мен оюмча 30 жыл кыска убакыт. Азыр мына апасы Жума кызы айткандай 30 жылдын ичинде биз жетишкендигибиз ушу саясий эгемендүүлүгү сакталды. Ошону кармап турабыз. Ага чейин 30 жылда эле биз мамлекет түптөгөн жокпуз. Биз мамлекетти формалдуу түрдө Советтер Союзу түптөп берди. Чындыгына мойнунга алыш керек. Ошол Октябрь революциясы менен биздин мамлекеттик атрибутика бардыгы ошол кезден пайда болду. Эми 30 жылдын ичинде жоготконубуз экономиканы жоготтук. Миллиондоп мигранттарыбыз жүрөт. Айлык акыларыбыз аябай төмөн, инфраструктура талкаланып жатат, билим берүү талкаланып жатат, саламат сактоо талкаланып жатат. Анан апас Жумагуловдун азыркы сөзүндө мен сактадык деген кошулам. Бирок өкмөт жанагынтип эле тура бериш керек дегенге мен кошула албайм. Өкмөт ушул мамлекеттин, ушул элдин бардык ресурстарын, финансылык, материалдык, бардык адамдык, билим, бардык ресурстарын бир багыттуу түрдө иштете турган орган. Анан бул жөн эле четте туруп калбаш керек.
Шарт түзүш керек. шарт түзүш Жалпы. керек, өзү дагы аракет кылыш керек, иштеш керек. Мына кендерди сатып коюп отурбаш керек. Канча алтын кендерде эчтеке болбой калды. Бизде нефти, газ жок. Демек, бизде бир гана ушул алтын кендерибиз, баягы подушка безопасности дегенде ушул гана болуп бермек. А булардын бардыгын ошол кокусунан келген адамдар баштап сата баштады, бардыгын бекер бере баштады. Аягы мына азыр бизде катастрофалык абал. Мына кече 6.000 сом эле биздин пособиябыз азыр 8.000ге чыгарып деп ошого кол чаап жатат. Бул эмне деген сөз? Баалар кандай көтөрүлдү? Инфляция эмне болду? Азыркы кезде. Эл чындыгында акыркы кездеги мына бир жылдын ичиндеги пандемиянын шылтоосу менен кымбаттоодон жалпы эл аябай кыйын акыбалда калды. Кымбатчылык укмуш болду. Эми пандемия аябай Алда таасир этти, бирок өзүбүздүн мына азыр өкмөттө сиз көрдүңүзбү, бир экономикалык программасы бар бекен? Же бир айыл чарба программасы бар бекен? Же саламаттык сактоо боюнча программасы бар бекен? Мен көрбөдүм, мен окубадым, билбедим. мүмкүн бар. Жок, мен көрбөдүм. Кимдир бирөө көрдү, окудубу? Бар, окуганбыз, окуп атабыз, ошондон анан сөз болгонун айтып берейин жарайбы? Сиз бүтүп койсоңуз керек, бүтүп койсоңуз Мен керек. айтайын, мисалы үчүн ушундай программабыз бар, жок деп жүргөн менен мына биздин бюджеттин абалын көрүңүз. Быйылкы жылга 172 миллиард сом менен айтып атышат да. Дефицитибиз жок дейт, кечээ күнү чыгып албадык эчтекеден дейт. Трансферт деген эле 20 миллиард сомдон ашык. Бул сырттан алган жардам эмеспи эмне? Жок, бюджет жөнүндө айтып атат. Бюджет ошол. Бюджетке ошол трансфер, бюджетке келген трансфер. Бул эмнени билдирет? Налог менен жыйналган, бажы налог менен жыйналган гана неме реалдуу биздин бюджет болот. Бул 127 миллиард сом гана. Кошумча канча келип атат? Канча ошо 172 миллиард, анын ичинен бюджеттик эмес төлөмдөр бар бир аз. Калган көпчүлүгү ошо трансферт. Муну жаап эле жөн эле бюджеттик дефицитти ушинтип ар кандай сөздөр менен булар жымсалдап коюшкан. Эми ушул экономикалык программанын жоктугунан бизде азыр башаламандык. Күн сайын мэр алмашат. Өздөрү жазган конституцияны өздөрү бузуп олтурат. Кадр Бардыгы бир байланышта. Кадр чечет бардыгын. Буну ошол кезде Сталин айткан экен. Апаз жолуш кандай дейсиз? Бир да бардыгы бир байланышта. Мына мисалы үчүн мына бир маселени айтып коеюн. Биринчиден эки проблемага анча-мынча жооп берип коеюн мен. Себеби абдан туура сөз болду. Туура сөз болду деген тарыхыбыз. Эгерде биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбесек, чынында эле өлкөбүздү эч качан башкара албайбыз. Мен жанагы өкмөттүн мааниси, өкмөттүн ролун айтканда, өкмөттүн управленческий функциясы бар. Мындан өкмөттү эч ким бошоткон эмес, бошотпойт. Өкмөт ар бир кишиге жооп берет. Ар бир кишинин камын көрөт. Жардам берет. Бирок мурдагыдай акча бере албайт деген сөз. Уюштуруп берет. Закондорун түзүп берет. Условиясын түзүп берет. Кээ бир маселелерди стратегический иштерге, военный иштерге же болбосо социальный проблема жана абдан туура айтылып атат. Доктор маселе, оорукана маселелери ушуларга көңүл бурбаганда өкмөт эмнеге көңүл бурат? Сөзсүз көңүл бурат. Жанагы мен конкретно айтканда мына эметкенде баягы менин баягы чөндөгүмө тракторун алып келип бересиң деген сөздөрдү айтып атам да. Удобренияны алып, жер семечкиси алып келип бересиң деген маселе болчу да, илгери ошондой болчу. Мен ошону айтып атам. Ал жок. Өкмөт бул дагы кечирип коесуз, бул дагы жаман нерсе. Өкмөттүн ушундай нерселерден сырт калганы. Байкуш эл эптеп өзү мына алма багын дарылайт же кандай дары куят, эмне кылып атат, нормасын да билбейт, эчтекесин билбейт. Өзүлөрү ууланып өлүп атат элдер. Бул нерселер жерлер жанагы чачырандуу болгондуктан биз айыл чарба саясатын жүргүзө албайбыз. Биз мисалы үчүн бир түшүмдү Россия сураса же башка тарап сураса, биз көлөм да бере албайбыз, стандарт да бере албайбыз, эчтеке бере албайбыз. Мына саясаттын жыйынтыгы. Айта албайбыз, мынча бере алабыз деп. Аныңыз туура. Эгерде проблема жок боло турган болсо,
анда биз башка деңгээлде болот элек. Проблемабыз болгондуктан, ошону чечип аткандыктан, эртең чечем, бүгүн чечем деп аткандыктан өлкө. Жана өлкөбүздү сактап калдык. Өлкөбүз бизди бүгүн башкарып атат. Өлкөбүз бизди дүйнөгө чыгарды деген маселени дайым унутпашыбыз керек. Дагы бир маселени айткым келет, айта албай калдым. Тарых жөнүндө айтпадымбы? Чынында эле биз тарыхыбызды билишибиз керек. Илгерки тарыхты сөз кылды, абдан туура маселелер айтылды, абдан туура. Бирок кечеги тарыхыбызды да билишибиз керек. Кечеги тарыхыбыз Советтер Союзу убагындагы биздин акыбалыбыз. Советтер Союзу жоюлганда биз кандай акыбалда калып калганбыз? Эмне үчүн жанагы заводдорду кармай албай калдык? Эмне үчүн ошол заводдордун ээси жок болуп калды? Анан сатылып кетти. Же болбосо ошо директорлор, ошо красный баягы директор деп койчу эле, ошолордун аймагында болуп калды. Мына ушуну билишибиз керек. Ошон үчүн мен эки эле сөз айткым келет. Советтер Союзу убагында тилекке каршы биз баягы чынында эле, мен ошол убакта иштеп калдым эле. 5 жыл, акыркы 5 жылдыкта 95-жылдан 90-жылга чейин мен акыркы 5 жылдыктын өкмөтүнүн башында турдум эле. Ошондо биздин бюджетибиз жалаң автошоздор, анан Минбыт, местная промышленность, айыл чарбасынан башкага налог, өзүбүздүн налогторубуз, башка иштекке кирешебиз мына ошондон болгон. Калган бюджетти Союздан келчү. Ошону менен бирге биз абдан мактанчубуз. Бизди машиностроительный комплекс болдук бизде. Өкмөт ошол убактагы өлкө чыгарган бүттүн продукциясынын 26% машиностроительный продукция болгон. Союзда 24. Биз даже Союздан дагы баягы өйдөрөк болчубуз. Бул технический прогресс. Бул балдарды окутуу. Бул баягы биздин билимибиз. Бул завод келечеги чынын айтканда абдан эле жакшы болгон. Бирок жаңы эле организовать этилген алар. Жаңы эле уюштурулган алар. 4, 5, 15, 20 жыл. Согуш бүткөндөн кийин гана комплексы Восточный промзона, Западный промзона деп көп комплексы уюштурула баштаган. Мына ошол биздин мээнетибиз болгон. Бирок ошолордун баары Союзга баш ийчү. Каражаты Союзга кетчү. Союз ошолорго каражат берип, иштетип, материально-технический снабжение бүт өзүнө алып, ошол чыгарган продукцияны өздөрү алып кетчү. Биз жардам берип, кадрларды даярдоого жардам берип, мына ушул, мына бир күндө 90 эгемендикти алганда, Россия эгемендикти алганда, Союздун дагы министерствонун баары бир күндө жоюлду. Ошолорго баш ийчү мына заводдор. Ошолор жоголуп кетти. Карак жасалып аткан, анан ошол жасалып аткан машинелер, түшүнүктүү. конвейердеги линиялардын баары эч кимге кереги жок болуп калдылар. Туура. Токтоп туруңуз, мен аягын чыгып коеюн. Эми ошол убакта өкмөттүн акыбалын эле айтып коеюн. Мен ошол заводдорду эмне кылыш керек? Мен ал убакта толугу менен иштеген жокмун. Мен 90-жылдын аягында декабрына жетип, 94-жылдын 93-жылдын аягында, 94 деп коеюн, ошондо гана келдим, албаса чүйдө жүргөнмүн. Мына бирок мен билчүмүн, көргөнмүн, чүйдө да ошо болгон. Биз кыйынчылыгыбыз мына ушунда болгон. Ошо заводдор токтоп калып, мына эле завод сельскохозяйственное машиностроение 93-жыл декабрда экинчи жолу өкмөткө келгенде 1000 киши өкмөттүн жанагы тепкичинде отурат. Эмне отурасыңар? 3 жылдан бери айлык албайбыз. Эмне үчүн? Пресс-поддержкалар даярдап койгонбуз. 7000ге чейин пресс-поддержка ошол жерде жасалып бүткөн жолдо ошолордон телеграмма келет. Албайбыз, кереги жок. Мына ошол заводдордун проблемасын чечиш керек эле. Тилекке каршы ошондой заводдорду мен өкмөт ким болсо дагы ошол убактарда чечсе болот эле. Эгерде чын айттыңар, жакшы сөз айттың. Нефтибиз болсо, газыбыз болсо, жанагы кумтөр ошол убакта иштеп аткан болсо,
же башка көмүктөр окшогон баягы рентабельный киреше берип аткан республикага түшүп аткан каражат болсо ошол убактарда бир жумага, бир жарым жумага эгиниңиз калыптыр деп мен санаган кишимин. Бир жума, бир жарым жумадан кийин нансыз калабыз деген болгон. Билесиңер, сүттү сатканда чакалап, кому молоко деп Бишкекти сатып жүрбөдүк беле. Мына ошондой акыбал. Ушуну билбей эле, анан кийин мына ошол убакта өкмөт ушундай жаман кишилер экен, ушундай сатты, антты, минти деген. Бул абдан туура эмес. Туура эмес. Бир нерсени айтып коеюн. Апа Жумагул, сиздердин ал СССРдин маалында ошол СССР урап жатканда чарбалык байланыштар үзүлүп, ошол военный заводдор кыйраганы ал эл түшүнөт. Баарыбыз түшүнөбүз. Биз жок дегенде мына ички сырье менен иштеп жаткан комбинаттар, заводдор болгон, ондогон. Токмокто бар, Ошто бар, ХБКсы бар, Шел комбинат. Биз ошону өкмөт нормалдуу болсо, өзүбүздүн сырье менен, өзүбүздүн ошол жер менен сактап калыш керек да. Консервация кылып коймо, Өзбекстан консервация кылды, башка кылды. Азыр Өзбекстандан биз бүт эмени сатып келип атабыз. Сырье, жанагы материал, тигүүчүлүк, эмне бардыгын сатып келебиз. Жок өзүбүздө эчтеке. Ошолордун бардыгын ошол кездеги өкмөттөр сактаган эмес, караган эмес. Анан Союздун маалындагы жанагы менен кылып койгон, ал башка нерсе. Бир гана маселе, бир эле сөз айтып коеюн, жанагы ошол жеңил өнөр жайы. Жеңил өнөр жайы бизде азыр багып атат. Эми баягы стихиялуу түрдө кечирип коебуз, эл өзү багып атат, өзүн-өзү багып атат. Эл өзүнө стихиялуу түрдө тигүүчүлөрүбүз бизнесмендер багып атат деген налог берип атат. Мен айтып коеюн. ХБОну билесиңер. Ошону кантип кармап калыш керек эле. Продукциянын сапаты Кытайдан келген документ материалдары караганда тилекке каршы эч ким албай калганда. Ондош керек өкмөттүн милдети ошол. 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл туруп калды ошол. 4 жылдан кийин өкмөттүн кийлигиши менен ошол реконструкция башталды. Бир эле цех калып, бир эле производствосу калып. Туура, абдан туура, сактап калыш керек эле. Бирок мүмкүнчүлүгүбүз, эгерде 6 ай пенсионерге пенсия бере албай атсак ошондо бюджетниктерге, мына милицияга, военныйлерге, штатный работниктерге 1 тыйын 2 ай, 3 ай деген кыйын эле да. Кыскараак эметсек, убакыт биздики азайып атат. Ошондуктан кыскадан эки эме. Жагдайды аябай азыр териштирдик, бирок саясат жагынан дагы мен көз алдымда ушу жарандар таза шайлоо болсун деп, коалиция, демократия, граждандык коом үчүн деп айтышат. Ошо НПОлор бирөөлөр алып келип анан ушундай ушуларды деп. Бул тандоо болгон. Мисалы мен аябай сонун мугалиммин. Же болбосо мен Центр избиркомго мени чакырганда председатель борбор шайлоо комиссиясынын төрайым болуп отура алмакмын. Бирок биздин багыт ошо системаны оңдош керек. Бул деген биздин парыз болчу. Ошо бойдон кала берет да. Бирок мен айткым келгени, ошо тарыхты караганда дагы бүгүнкү күндө мен Айданбек мырзага рахмат айтам, анткени ушу улуттук пландар болуш керек. Ал пландар ак үйдөн же болбосо парламенттен түшпөш керек элге. Эл менен чогуу. Ушул мынакей бүгүн пандемия ачканда айтып атат. Эң акылдуу эл ошо жергиликтүү, ошол жерде жашаган элдин арасынан чыккан лидерлер жерлерди башкарып кетет. Бүгүнкү күндө көп тоскоолдуктар болуп атат, башаламан болуп атат. Мен кечээкү ошол президенттин сөзүнө дагы ынандым, анткени адам укугун сактайбыз дегени мен үчүн аябай жакшы да. Анткени адам укугун сакталбаса, чын эле караңгы бир өлкөгө кошулуп кетебиз. Же болбосо ошол эле тиги Тажикстанга 16 айылды мынакей бутум менен басып келдим, баягы чыр-чатак болгондо. Ошондо да мен ыраазымын бул бийликке. Анткени бир дагы ок атылган жок. Ошол бизди дагы дүйнөгө айтты. Бул ушунчалык гумандуу эле экен. Бул ушундай тарыхый, ушундай бир мойнуна жоопкерчилик көтөрүп, тиякта балдар өлүп атса дагы ок атпай, ок атса согуш болуп кетмек. Мынакей агрессия деген документалдык фильм жакында мынакей көрсөтүлөт жанагы фестивалдарда. Ошондо да биз үйрөнүшүбүз керек, кандай элбиз жана кандай эл менен тыгыз байланышта өкмөт иштесе, дайыма биз жемиштер болот да. Экинчи жактан айткым келет, бул Кыргызстанды эмне эле казып атышат. Мынакей оондон да айтып атат. Бүгүнкү күндө суу, таза суу, же болбосо ушул жайлоолор, же болбосо ушул биздин ушунчалык кооз жерлерибиз,
любой киши келип туруп инфраструктураны туризм кылсачы, ушу эне катары да айтып атабыз, эми казып эле атабыз, казган болбойт да. Анткени мынакей айылдарга барылачы, керек болсо алтынды гана казбай топуракты казып атышат. Акча керек депчи. Инфраструктура бартың бузулуп атат, климат бузулуп атат. Ошон үчүн дүйнөдө Кыргызстанга келип мынакей видео кылып атышат, блогерлер суктанып атышат. Бу туристтик жагдай жана сонун финансылык банковский системаны өттүрсө, Кыргызстан ушу жибек жолунда аябай сонун өнүккөн мамлекет болот. Кыска эметсек, аябай кыска бир нерсе. Өндүрүш жагында айтып кетким келип атат да, мына бул табачный фабрика бар эле, Рейсма. Ошондо умышленно биздикилер жок кылды да, чет өлкөдөн алып келип шапкасын алып коюп тамаки сатып атат. Ошондой эле учур биздин ХБК Оштогу өзүбүз эле пактаны тигип эле кездеме чыгарчу элек. Аны дагы сатып беришип, жок кылып жиберишип, азыр отуруп калды. Азыр айыл чарбада ат менен жер айдап атат, орок менен кол чабып атышат, оруп атышат. Анан кийин Египеттен картошка алып келип атат, алманы Польшадан алып келип атат. Помидор алып келип. Мына ошону айтпайсызбы? Мына азыркы заманда айтып атам. Сиз саясий убагында эмес, азыр бүгүнкү күндөгү болгон нерсени айтып атабыз да. Өзүбүз анын баарын эле азык-түлүк коопсуздугу боюнча аны өзүбүз менен өзүбүз эле элди камсыз кыла турган эл элек да, мамлекет элек, өлкө элек. Барын өлтүрүп атабыз да. Мен эми эже айткандай саясий жагына бир кичине айтып кетейин деп атам. Бул башаламан башкаруу болуп кетпеди бизде. Парламенттик башкаруу негизи идея туура эле. Курултайга Кыргыздын жан дүйнөсү туура келет эле. Бирок туура эмес багытта кетип калды да. Парламенттик башкарууда аталып калды да. Бирок бир эле киши өзү сот, өзү прокурор, өзү СМБ, өзү МВД, өзү 120 депутат болуп алып, өзү башкарды Кыргызстанды. Каалаганды камады, каалаганды чыгарды. Ошон менен парламенттик башкаруусу өлдү. Партиядагы жок Кыргызстанда. Партия деген Кыргызстанда жок. Партия эмес бул. Биздики жеке менчик акционердик общество, бизнес клуб. Кыргызстанда мындан ары деле келген ажо Кыргызстанда 200-300 олигарх бар. Ошону чогултуп алып эле 5-6 жандош партияны ачып алып эле Кыргызстанды талап тоноп кете берет. Ушундай система. Мына неберелер келип калды, көргүңүзчү карагыла. Ушундай система түзүлүп калды да. Ошон үчүн бизде убактыбыз тамырынан бери баарын өзгөртүш керек. Албетте эми убакыттар болсо элибизде, жерибизде тынчтык ынтымак болсун. Өсүп өнүккөн күчтүү мамлекет. Биринчи эмес бүтүп калды. 40 мүнөттөн ашып кеттиктир. Биз уже жанагы экинчи айлампасына өтөлү. Мен 4 пикирди окуп берейин. Азыр экранга дагы чыгат го. Мына 31 августта президент Садыр Жапаров аянтта чыгып сүйлөгөндө мынтип сүйлөдү. Көз карандысыздыгын жарыялагандан тартып Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу субъекти болду. Ошондон тартып республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеалдарын тандап алды. Оор шарттарда коом ичиндеги терең пикир келишпестиктерди Кыргызстан жеңе алды. Туруктуулукту, улуттар аралык ынтымакты, биримдикти жана сабырдуулукту камсыздоого жетишти. Президенттик башкаруунун парламенттик башкарууга каршы коюп жүргөн күчтөр бар. Баса белгилеп айта кетейин, биз демократиялык баалуулуктарды көздөдөн тайбайбыз. Алтынбек Сулайманов, Жогорку Кеңештин депутаты. Жер шарында бүгүнкү күндө 2000ден ашык улут жашаган болсо 200ге жакын мамлекет бар. Ошол 200-дүн бирөө бизбиз. Өлкөбүз бар, өзүбүздүн кыргыз паспорту менен көп мамлекеттерге эркин бара алабыз, эркин сүйлөй алабыз. Бирок аймагыбыз боюнча 200 өлкөнүн ичинде биз 80-чи орундабыз. Калкыбыз боюнча 110-чу орундабыз, эл ортосу. Биздин көрсөткүчтөрүбүз да ортодон жогору. Ошол эле Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев. Сөз эркиндиги аркылуу бизде жакшы жарандык коом пайда болду. Бийликти көзөмөлдөп турганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок 30 жылда жеткен кээ бир жетишкендиктерибизден акыркы мезгилде артка кетип, азыр фейк маалыматтар боюнча мыйзам кабылданып кетти. Мисалы үчүн, демократияны толук жүргүзө албадык. Көз карандысыздык институттарды толук тургуза албадык. Ачык жана эркин экономикалык саясатты калыптай албадык. КМШнын ичинен биринчи болуп дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгонбуз. Евро биримдик бизге ВСП плюс мүмкүнчүлүгүн берди. Ошолорду да биз толук колдоно албадык, дейт. Ишкер мурдагы министр Эмиль Үмүталиев. 1000 кыргызды казак жана өзбектер менен салыштырсак, 90-жылдарда бизде чакан ишкерлер салыштырмалуу көп болгон.
Тажик менен өзбектер бизге келип жалданып иштеп калган. Бул биздин экономикадагы жетишкендигибиздин эң жакшы көрсөткүчтөрүнөн болгон. Бирок тилекке каршы 2005 жылдан кийин алар көрүнөө кысымга алынып, бүгүн ошол жеке ишкерлер жана чакан менен орто бизнестин саны кескин түрдө азайып кетти. Андан тышкары бийликтин кысымынан улам жарандык коом уюмдардын саны дагы кыскарып баратат, дейт. Ушул 4 пикирге эмне деп айта алат элеңиз? Баары жөнүндө мүмкүн эмес, кээ бирлери жөнүндө балким. Жакшы болот. Мен сиз окуган тезистер боюнча баары менен макулмун. Эң аякыз гана маселе боюнча гана жанагы бизнес боюнча Кыскарып кетти дейт. Мен оюмча биринчиден абдан туура жасалган. Үч тезисте коеюн. Үчөө тең кыскача айтканда баары менен мен макулмун. Туура жасалган. Өзгөчө президенттин сөзүн айттыңыз, толугу менен кошулбаса, биздин келечегибиз ошол маселелер менен тыгыз байланыштуу болушу мүмкүн. Эң акыркы маселе боюнча чынында биз ушул чакан анан орто мекемелерге көңүл буруп атырбыз да. Илгери эң башында Советтер Союзу барында дагы ошол убакта А дегенбиз, мелкий, средний бизнес деп. Ошону унутуп койгон экенбиз. Ошондуктан жакын ушул докладдын эң аягында абдан көп сөз болду ушул маселе боюнча. Мен оюмча биз ушул чакан орто мекемелерден жасалган продукциянын эмеси көлөмү 50%ке жетмейинче, 60%ке жетмейинче биз экономикабызды жакшы оңдой албайбыз. Ошондуктан абдан туура мына ошолордун баарын жардам бериш керек. Мына жана сиз айткандай ошолорго каражат менен дагы, каражат менен дегенде кредит менен, льготный кредит менен, 5% кредит менен беришибиз керек. Банктарды байлашыбыз керек ушуга. Мен оюмча абдан туура маселе көтөрүлгөн. Ушуну эгерде бүгүн баягы бир маселесинин бирин эң орчундуу маселелердин бири деп айтсак, абдан туура болот. Ушуга кошумча. Мен оюмча ушул маселе боюнча банктарды дагы өзгөчө бизнесмен, миллионерлерди да кошушубуз керек. Эмне үчүн алар биякта туруш керек? Сиз айткандай чөндөгөнү салып алып, же болбосо бай болуп алып, же болбосо карап турушу керек. Мынауну салдым, эми жыргай бергиле деп. Жок. Ошолорду абдан катуу талап кылып, ошолорду иштетиш керек. Ошолорду салса болот. Ошолорда бир облус алып, бүтүрү жылаңыр ушу Баткенди алып эле, мына бүт Баткенди жанагы образцовый, значит, малый средний бизнеске, производствосуна жардам берип, ушулар ушундай болот деп, эмне үчүн чыкпайбыз? Эмне үчүн талашталбайбыз? Эмне үчүн нарындалбайбыз? Эмне үчүн чүйдү көтөрбөйбүз? Чүйдө деле бар, ошондой проблемалар бар. Ошондуктан абдан туура маселе коюлган, ушуга көңүл бурушубуз керек. Мен баарына кошулам. Биринчиден ушу президент мырза кечөө айткан, Мырза Жапаров адам укугу боюнча эң сонун айтты. Бирок мен айткым келет, чөйрөсү аябай бузуп атат. Патриархалдык системага, стигмага ооруган адамдар курчап, көп мыйзамдарды туура эмес алдыртып койду. Эмиль Үмүталиев мырза айткандай, Абдувахап депутат мырза айткандай, Алтынбек мырза айткан кошулуп кетейин. БУнун ушу жылдык отчетунда Кыргызстан 126-орунда турат. Ошондо аябай өкүнүчтүү, анткени жашоо сапаты биз айтып кеткендей аябай начарда. Бөтөнчө региондор жанакы анемия ооруп аялдар, анан 30% көп өлүп атат төрөт убагындачы аялдар Кыргызстанда, башка мамлекеттерге, даже Белоруссияга караганда. Ошон үчүн бул ушу жактарды, стратегиялык жактарды карасак, жана бизнесте караганда, мен айткым келет, ГКНБ, Кыргызстандын ГКНБси реформа жасалыш керек. Анткени ал кишинин дагы мына көп иш жасап атат, бирок ички жана тышкы коопсуздукты караш керек. Мынакей биз утур Баткенге барып атабыз, туурабы? Анан жанакы бизнестерди караган экономикалык преступление деп кой, же болбосо кыйноо боюнча ГКНБ карабаш керек.
нормальный мамлекетте. Анын баарын бериш керек, реформа жасаш керек, милиция реформа жасаш керек. Ошон үчүн биз күтүп атабыз жана жардам беребиз. Анткени убакыт келди жакшы жолго Кыргызстанды алып кеткенге. Кыска айтканда мына адам укуктары жөнүндө башка жөнүндө сөз болуп калды, ушундай деп көп айтылды. Адам укуктары, саясий куугунтук бүгүнкү күндө биздин көзүбүздүн алдыбызда болуп жатат. Жеңиш Молдокматов деген жаш саясатчы камалып отурат. Депутаттар толугу менен кысымда. Өздөрүнүн кабыл алган конституция боюнча депутатты камаш үчүн парламенттин макулдугу керек. Макулдугу жок эле жетелеп алып барып камап жатат. Мындай парламенттин эрки болобу? Каршы айтып бир эми айтканга. Же болбосо бардыгын жанагы лаппай деп отуруп берет. Каршы чыкты го. Каршы чыкты бардыгы. Каалагандай кылып тыңшап жаткандар ачыкка чыгып жатат. Булардын баары эмне деген нерсе? Булардын бардыгы бизде мыйзамдуулук орнобой жатканынын белгиси. Мына ошо мыйзамдуулуктун жоктугунан бизде ушундай башаламандык, бизде ушундай жоопкерсиздик, бир бийликке келип алган адамдар эмне кааласа ошону кылат. Каалаган бизнесменди да куугунтуктап камайт. Мына заводдор талада калды. Мына Жумалиевдин заводу эмне болду? Кустуртат. Эмне болду ал? Ошол жерде 1 миллиард сомго деп баалап алды эле. Ал заводдун акыбалы азыр кандай? Ал эгер завод иштеп турса, канча биздин экономикага салым болот эле, канча жумуш орду болот эле? Жок, азыр жок болду. Мына ушундай нерселердин бардыгы азыркы күндө өкүм сүрүп турат. Болуп жатат ушул нерсе. Бийлик де конституцияда ушундай катачылык кетирген, бир бийлик бутагына ашкере көп ыйгарым укуктарды берген, парламенттин ролу төмөндөп кеткен, өкмөт ролу дээрлик президентке түздөн түз баш ийип ал өзүнчө бир неме болуп калды, аябай күчөгөн. Ошол аркылуу соттун көз карандылыгы мурун кандай болсо ошол бойдон калган. Ушул нерселерди биз чечишибиз керек. Вактыбыз аз калып атат. Эми жарандык коом күчтүү болуш керек. Элдик демократия, элдик көзөмөл болуш керек. Өнүккөн мамлекет болуш керек. Эми бизде 100 жылда Кыргыздын келечегинде 3 вариант бар да өсүп өнүү жолу. Биз радикал терроризм жолуна түшсөк, Сирияда мамлекет болобуз. Биз 30 жылдык мамлекет өткөргөн тарыхыбызды кайталасак, 30 жылда 32 өкмөт, 6 президент, 3 төңкөрүш, 600-700 киши каза болду. Муну кайталасак, биз Сомали болобуз. Бизде бир гана жол бар. Кылымдарды карткан ата бабанын жолу. Ошол ата бабанын жолуна түшсөк, биз ооматтуу, дөөлөттүү, салыктуу, нарктуу, улуу Кыргыз каганатындай мамлекет болобуз. Рахмат. Биздики 7 мүнөттөй калыптыр. Эметели жыйынтыктоочу мындай бир корутунду эмне кылыш керек, эмне туура эмес болуп атат, эмне жазаш керек дегендей кыска ойлоңарды. 1 мүнөт, 1,5 мүнөттөн. Мен оюмча экономика өсмөйүнчө турмушубуз оңолбойт. Экономика бул двигатель. Бүт тармактарга тиешеси бар. Ооруканага дагы билимге өзгөчө. Ошондуктан биринчи очередь экономиканы жылдырышыбыз керек. Экономикада энергетиканы жылдырышыбыз керек. Энергетика болбосо бирде завод иштебейт. Мына ошондуктан эң негизги маселе бул инвестициялар. Көп инвестиция керек. Ушунчалык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар ошону колдонушубуз керек. Коркпой, үркпөй ушуларды салып элге беришибиз керек. Муну мен айтарым. Экинчи айтарым, эми средний, малый, средний бизнес жөнүбүз болду. Ушуга көңүл буруп коюшубуз керек. Кадрларга көңүл бурушубуз керек. Чынында жоопкерчилик болуш үчүн талапкөр болбосок, талап кое албасак, анда эч качан жылышыбыз жырбайт. Ошондуктан жоопкерчилик ким министр болобу, директор завод болобу, ким болсо дагы жоопкерчилиги бар. Заводду алып иштетпей койгондор бар. Эмне үчүн ушуларга мунчукпай отура беребиз? Эмне үчүн ушул жартылай иштетет? Эмне үчүн ошол чара көрбөйт? Кандай маселе керек? Ошол толугу менен иштеткенге. Мына биринчи ошону жоопкерчилигин көтөрүшүбүз керек. Мен да бир айтарым, бул эч качан жылдыра албайбыз. Абдан жооптуу кадрларды тандамайынча. Абдан жакшы жылыштар болуп атат. Оштуктар ушу чүйгө келип, чүйлүктөрдү таласка барып, таластан нарынга барып, мына ушул абдан туура маселе. Ушунун аягына чыгарышыбыз керек. Эң да бир маселе. Ушул былтыркы октябрдан баштап республикада эң чоң маселелердин бири бул тазалык. Изжитие коррупции, ууручулукту
para bергенди, para алганды, мына ушуну токтот боюнча айтып аткан сөздөрүбүздүн баары ушу жарым жартылай калып калат. Ошондуктан ушунун аягына чейин чыгарышыбыз керек. Ыйласак дагы, сыктаса, эмне болсо дагы. Бул тазалык болмоюнча, тазалык полный смысле эметке жана коррупцияны айтып атам, схемаларды айтып атам, para алгандарды айтып атам. Кайерге барсаңыз бир маселе чечилбейт. Мен ушу башыман өтүп атат. Ушу 3-4-5 жылдан бери. 16-жыл келдим эле, 16 жылдан бери. Өтө чын айтканда өтө страшно. Бул ушунчалык коркунучтуу, элибизди бусуп алабыз мындан ары ушуну токтотпосок. Ошондуктан бүгүнкү өкмөткө ушу маселе боюнча толук жардам берип колдошубуз керек. Ошондо гана өлкөбүз жылалат. Абдан кыска. Кыргызстанда эки байлык бар. Биринчиси таза суу жана демократия. Биз демократияны өндүрүшүбүз керек. Таза коом, таза жашоо, таза бийлик, таза эл, таза жоопкерчилик болуш керек албетте. Анан кийин эң мен көңүл бөлө турган маселе бул мамлекеттүүлүккө аябай көңүл бөлүшүбүз керек да. Биз мына улам чогулуп алып эле 3 жолу төңкөрүш кыла бердик да. Бул кландык, анан кызыкчылык, олигархтардын кызыкчылыгы, чет мамлекеттердин кызыкчылыгы болуп 3 жолу төңкөрүш жасадык. Мындай жол менен барсак мамлекетти жогото беребиз. Сагмале болобуз да. Ошон үчүн мына биз өзүбүз жеңип, анан ак үйгө желек саябыз да, рейстакты алгандай немистерди жеңгендей кылабыз. Мына кече Тажикстан келди, эмне кыла алдык? Тажикстан жарымыбызды баса албады Баткенден. Эчтеке кыла жокпуз да. Кана ошол геройлор? Герой бербедик беле, орден, медаль берип, мына миллион сомдон берип, кана должность кызмат берип. Кана бирөө чыктыбы Тажик менен согушта? Ошон үчүн эң биринчи көздүн карагындей эгемендүүлүктү, мамлекеттүүлүктү сакташ керек. Абдан кыска. Мен Апаз Жумагулович экономиканы көтөрүш дегенде 100% кошулам. Экономика болмоюнча бизде коопсуздук да болбойт, билим да болбойт, саламат сактоо да болбойт. Анткени бардыгы ушул экономикага байланыштуу нерсе. Анан экономика дегенде конкреттүү болуш керек. Мына тигүүчүлөр жөнүндө айтканда, канчалаган заводторубуз жатат, иштеп, иштебей. Ошол тигүүчүлөргө цехтерди кылып бериш керек ар бирине. Ар бир ушул бизди кыргыз элин 100 миңдеген кыз келиндерибизди багып жаткандарга. Аларды карабайт, эмнегедир өкмөт дагы эч ким. Кредит дагы кыйынчылык менен өздөрүнүн эмеси менен алып жүрүшөт. Ушундай конкреттүү түрдө иштер жасалыш керек да. Анан жөн эле сөздөр айтылып кала бербеш керек. Бул үчүн жоопкерчиликтүү, билимдүү, сабаттуу өкмөт болуш керек. План түзө билиш керек, бюджет түзө билиш керек, башка иштерди аткара билиш керек. Анан жөн эле жомок айтып, анда мындай кылган нерселер менен мындан ары дагы ушул жаман кейпибиз кала берет. Мына энергетикадагы катастрофалык абалыбыз мындан ары тереңдейт. Түркменистанга барабыз жалынып, Казакстанга барабыз, Өзбекстанга барабыз. Мына ушундай акыбалдабыз. Эми кыш келатат. Ошо кыштын астында сөзсүз түрдө жанакы азык түлүк боюнча сөзсүз улуттук план керек. Анткени климаттык дагы өзгөрүштөр болуп атат. Экинчи жактан Афганистанда ушундай өзүнүн жаман нерсесин алып келатат. Ошон үчүн ушу кечөөдө айтылгандай адам укугун сактап, буунун мүчөсү катары мындай бир жакшы иштерди, кадамдарды жасасак, мен ойлойм инвестиция да келет. Экинчи жактан айтып кетчү нерсе, жергиликтүү бийлик иштемейинче эл менен жакшы иштемейинче аларга полномочия да бериш керек, жоопкерчилик ошакта болуш керек да. Тиги айылдан өдө кетиш керек. Ошо мыйзамдар туура эмес болуп атат. Аларга жакшылап өзүнчө бир процедуралардын баарын тең таза кылса, мен ойлойм жергиликтүү бийлик иштесе көп нерсени утабыз. Жана адам укугун тепсеген мыйзамдардын баарын кайта караш керек. Мынакей парламент деп кечөө айтып атат президент. Кайта кайрылып мына сотко берип атабыз парламентте. Анткени процедуралардын баарын тең алар бузушкан. Конституциялык сотко да беребиз. Азыр күтүп атабыз качан статусун берет деп. Ошон үчүн бул аябай келечектеги чатактар. Анткени Кыргызстан бул тил кеспей баш кесет, эч качан куугунтуктаган эмес эркен сөз үчүн. Аны билиш керек баары тең. Рахмат. Сиздерге убактыбызды аяктап калыптыр. Биз бүгүн Кыргызстан 30 жылда эмнеге жетти жана эмнени жасай албай калды деген темада талкуу кылдык. Говорит ТВ телеканалында Майдан программасы. Катышкандарда мен мындайын айта кетейин. Төлөкан Исмаилова катышты. Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктарын коргоо кыймылынын директору. Журналист жана саясатты алдоочу Айданбек Акматов, Бишинбек Абдыразаков, кечирип коесун калдым. Мурда жогорку кеңештин мурдагы депутаты жана эки жолу бизде премьер-министр
3 жолу болдыңыз да. 3 жолу премьер-министр болған Апас Жұмағұлов. Рахмат сіздерге. Саламат болыңыздар. Саламатсыздарбы, эфирде Майдан.